Октябрь айынан тарта өлкөнүн бардык саламаттык сактоо уюмдарында бет кап режими киргизилген. Азыркы учурда эпид кырдаал туруктуу, бирок ооруну алдын алуу үчүн ар бир келген бейтапка дене табы өлчөнүп, бет кап тагынышы керек. Мисалы, дене табын өлчөп туруп 36. Сасык тумоо менен ооругандар басаңдап калды деген менен каладагы номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылган бейтаптардын аягы суюла элек. Кезек күтүп олтургандардын көпчүлүгү курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен ооругандар. Бейтапкананын ичинде болсо санитардык талаптарды сактоого көзөмөл күчөтүлгөн. Суббота жана дем алыш воскресенье күндөрү бизде саат 6-га чейин, а башка иш күндөрү саат 8-ге чейин прием күчөтүлгөн. Дем алыш болгону менен бир күндө келген оорулардын саны 80ден ашты. Биз улам мониторинг кылып турабыз, саат сайын канча келип атат деп. 80ден ашты. Анын бир 70-75% ОРВИ менен катталды да кирип менен. 2023 жылдын 52 жумасына салыштырмалуу 2024 жылдын 1 жумасында сасык тумоонун 8000ден ашуун учуру катталган. Октябрь айынан тарта 1315 оорулуудан анализ алынды. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча эпид сезондо вирустук оорулардын 4 түрү катталган. Декабрь айынын аягында 52 жумасында мурдакы жумаларга салыштырмалуу ооругандардын саны көбүрөөк болду. Бул 13600дөн тегерегинде болду. Бирок былтыркыга караганда 4 эсе аз болду. Анан мына азыркы жуманы карасак, 1 жумасын карасак, ушу 24 жылдын ооругандардын саны 40 эсеге аз катталды. Ал ортодо коронавируска чалдыккандар каттала баштады. Саламаттык сактоо министри вируска каршы кайрадан эмдөөдөн өтүп, бардык жарандарды вакцина алууга чакырды. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда Синовак вакцинасы сайылууда. Анын 150 000 дозасы бар. Ушул жылдын 1 кварталында Pfizer препараты келери күтүлүүдө. Белгилей кетсек, санаага салган коронавирус бир нече жумадан бери көптөгөн өлкөлөрдө көбөйүп жаткандыктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору беткап тагынып, вируска каршы эмдүүлүүнү сунуштайт. Себеби сасык тумоо жана башка патогендерден келип чыккан респиратордук оорулардын саны өсүүдө. Ал майрамдардан кийин күч алышы мүмкүн. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.